Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кайрымдуу жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Урматтуу генералдык катчы Пан Ге Мун мырза, урматтуу Генералдык Ассамблеянын президенти Ву Керемич мырза, урматтуу Бириккен Улуттар уюмунун атайын өкүлү Гордон Браун мырза, урматтуу улуу агалар жана эжелер, мен сиздердин алдыңыздарга сүйлөө үчүн келдим жана бул мүмкүнчүлүк үчүн ыраазымын. Мен бул жерде миллиондогон адамдардын үнүн жеткирүү үчүн турам. Алардын билим алуу укугу үчүн күрөшүп жаткандардын, тынчтыкты, урмат сыйды жана теңдикти кыялдангандардын үнүн жеткирүү үчүн турам. Мен бул сөздү өзүмдүн атымдан гана эмес, укуктары үчүн күрөшкөн бардык кыздардын атынан сүйлөйм. Мен бул жерде кек алуу же өч алуу үчүн эмес, билим берүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилөө үчүн турам. Мен талиптерге же башка террордук топторго каршы сөз сүйлөбөйм. Анткени алардын жүрөгүнө билим берүүнүн жана тынчтыктын жарыгы жетет деп ишенем. Талиптер мени өлтүрмөкчү болушкан, бирок алар ийгиликке жетишкен жок. Алар менин үнүмдү өчүрөм деп ойлошту, бирок алар жаңылышты. Менин алсыздыгым, коркуум жана үмүтсүздүгүм өлдү. Ал эми анын ордуна күч-кубат, батылдык жана үмүт жаралды. Мен ошол эле мал аламын. Менин максаттарым да ошол эле, менин кыялдарым да ошол эле. Мен эч кимге каршы эмесмин. Мен бул жерде билим берүү укугу үчүн күрөшкөн бардык адамдардын атынан сүйлөйм. Урматтуу эжелер жана агалар, мен сиздерге бир окуяны айтып берейин. 2012 жылдын 9 октябрында талиптер менин чекеме ок аткан. Алар менин досторума да ок чыгарышкан. Алар бизди билим алууну каалагандыгыбыз үчүн өлтүрүүнү чечишкен. Анткени биз кыздар болчубуз. Бирок алар менин максаттарымды жана кыялдарымды өлтүрө алышкан жок. Мен ошол эле мал аламын. Менин амбициям дагы эле ошондой эле. Менин үмүтүм дагы деле ошондой эле. Алар мени токтото алышпады. Анткени менин үнүм миллиондогон кыздардын үнү болуп калды. Бүгүн мен бул жерде билим берүүнүн маанилүүлүгүн айтуу үчүн турам. Биз террордук чабуулдардан коркпошубуз керек. Биздин сөздөр террордук идеологияны жеңе алат. Биздин калемдерибиз куралдардан күчтүү. Биздин билимибиз террорду жеңет. Биз тынчтыкты, билимди жана теңдикти жайылтуу үчүн бирге иштешибиз керек. Мен Пакистандын Сват өрөөнүндө төрөлгөм. Ал жерде биздин маданият, каада салтыбыз жана тарыхыбыз кооз. Бирок талиптер биздин өрөөндү террор жана коркуу жайына айландырышты. Алар кыздардын мектепке баруусуна тыюу салышты. Алар мектептерди өрттөштү, мугалимдерди өлтүрүштү. Бирок биз токтогон жокпуз. Мен 11 жашымда BBC үчүн блог жаза баштадым. Анда мен биздин жашообузду, коркууларыбызды жана кыялдарыбызды сүрөттөдүм. Мен кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөштүм. Анткени билим бул биздин эркиндигибиз, биздин күчүбүз. Мен бул жерде жалгыз эмесмин. Менин артымда миллиондогон кыздар турат. Алар билим алууну кыялданат. Алар Нигериядан, Сириядан, Афганистандан, Сомалиден жана дүйнөнүн башка бурчтарынан. Алар билим алуу укугу үчүн күрөшүп жатышат. Биз алардын үнүн угушубуз керек. Биз аларга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Урматтуу достор, билим бул жөн гана сабак окуу эмес. Билим бул жашоо, бул үмүт, бул келечек. Билимсиз коом эч качан алга жылбайт. Билим бул ар бир баланын укугу, ар бир кыздын жана ар бир уулдун укугу. Биз балдарды жумушка мажбурлоодон, эртең никеге туруудан коргошубуз керек. Биз аларга калем жана китеп беришибиз керек. Мен бул жерде талиптердин балдары да билим алышы керек деп айтуу үчүн турам. Мен аларга жамандык каалабайм. Анткени билим алардын жүрөгүн өзгөртө алат. Мен бул жерде дүйнө жүзүндөгү лидерлерге кайрылуу үчүн турам. Бизге мектептерди куруңуздар, бизге мугалимдерди бериңиздер, бизге китептерди бериңиздер, бизге билим берүү системасын бекемдөөгө жардам бериңиздер. Мен өзүмдүн окуямды айтып жатам, бирок бул миллиондогон кыздардын окуясы. Биздин үнүбүз угулушу керек, биздин кыялдарыбыз ишке ашырылышы керек. Биз бир бала, бир мугалим, бир калем жана бир китеп дүйнөнү өзгөртө алат деп ишенебиз. Билим бул биздин жалгыз чечим. Мен сиздерге, урматтуу достор, биздин күрөшүбүздү колдоого чакырам. Келгиле, билим берүүнү ар бир баланын укугу кылалы. Келгиле, тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү жайылталы. Келгиле, дүйнөнү өзгөртөлү. Бир баладан, бир китептен, бир калемден баштап. Рахмат.